Positive Travel туристтик агенттиги деп аталган бул жай 78 жарандан алды 280 миң. Кеминде 125 миң акча каражатын алып, чет өлкөгө жумушка камсыздоону убадалаган. Алданган жарандар 1 жылдан бери укук коргоо органдарына кайрылып, эч кандай жыйынтык таппай келет. Алдын ала маалыматтар боюнча, аталган агенттик атын өзгөртүп, дагы деле ишмердүүлүгү жүргүзүп жатканы белгиленди. Социалдык муктаждыктан чыгарып, Европанын өлкөлөрүнө асман чапчыган майына берген жумушка орноштурабыз деген реалсыз жомук сөздөргө алдандык деп, Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунун 30га жакын жарандары бүгүн журналисттерге маалымат жыйын берди. 7 айдан бери ички иштер башкармалыктарына, башкы прокуратурага кайрылып, арыз берсе дагы эч кандай натыйжа жада калса иликтөөгө аракеттер орун албай жатканы белгиленди. Пандемияга чейин борбордон Ошко жаңы ачылдык деген Positive Travel аталышындагы тур агенттиги ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Келген кардардан 2000ден 3800 долларга чейин акча алып, 90 күндүн ичинде жумуш визасын даярдап, Германия, Нидерландия өлкөлөрүнө жөнөтүүгө келишимдер түзүлгөн. Жарандарды кабыл алуусун ар кандай убакта коюп, виза даяр болуп калса, акчаны кайтарууну агенттиктин башкы директормун деп тааныштырган сүрөттөгү Айжан Ибрагимова убада кылган. Ыйлап ушунча адам, дагы бизден да көп адамдар бар. Биз билгенден бул Positive Travel деп Ибрагимова Жаркын Ибрагимов Айжан Ибрагимов Жаркын деген бир тууган балдар, ака-укалылар. Бирөөсү генеральный директормун деп чыккан сиңдиси. Ибрагимова Айжан деген кыз. Мен директормун, мен ушунун бар жогун меселелер менен башка жактарга келишим түзүп жөнөтөм деген ушул жаш кыз алган бизден. Кайтара ушунун бир тууган акасы ошол бизди ишке жайгаштырам деп, ага 2 менеджер кошо бар, баарыбызды келтирип, үмүттөндүрүп, барасыздар эжет, мынанча төлөй калыңыздар, ошо төлөсөңүздөр 90 күндө эме келет, ишке чакыруу келет, биз сиздерди 90 күндө жөнөтөбүз деп. Анын ортосунда бизди Казакстанга да жөнөттү. Канча-мынчалар Казакстанга барып келди, жок жерден болбогон эле нерселерге жөнөтүп. 90 күн эмес, мына алды 2 жыл болуп отурат. Мен тапшырганыма 1 жыл болду. Биз бул туристтик агентство боюнча таштадык. Булар эч кандай Д визасы деп коет, Д категорияда виза. Бул трудоустройство боюнча виза. Алар эч кандай Д категориясына трудоустройство боюнча виза ачышпайт экен. Алар болгону туристтерге гана виза ачып беришет экен. А биз анысыны тактап биле албадык. Анткени биз кантсе дагы карапайым элбиз. Биз алардын сөзүнө ишендик, алар ишендирип ушундай бир башкача адамды гипноз кылып алат экен чын-чынында келгендечи. Аны менен сүйлөшүп отурсаң, бардык нерселер бар, шикарный малина болуп кетет турган нерсе да. Азыр 125 миң алды, 280 миң сомдон бергенбиз. Биз бул акчаларды оңойчулук менен тапкан жокпуз. Анын үстүнө бул жерде жогоруда айтып кетти. Көпчүлүк адамдар карыз калды процентке. Мен жеке өзүм өкмөттүн ишинде иштейм, бирок өкмөттүн ишинде иштегеним менен бул 250 миң сом акчамды таба албайм мен эч качан айлык менен. Айылым менен болгон семьямды зорго багам. Жок, көргөн жок. Жок, көргөн. Ар кимге ар кандай кылып мен ошондо кошкойнчу, ар кимге ар кандай мамлекет абишет экен да буларчы. Мисалы үчүн мага Германияга деп эме кылган. Бирөөсүнө Нидерланды, бирөөсүнө да Польша, ар кимге ар кандай мамлекетти эме кылган да. Ар еще суммасы да ар кандай. Агенттиктин Оштогу кеңсесине барган кезибизде 11 августта бир түндүн ичинде жабылып кеткендигин акча төккөн жарандар билдирди. Абсамат Кыдыров агенттик боюнча маалыматты социалдык тармактардан угуп келген. Ишеним арты 125 миң сом визага төлөгөн. 55 жашка чейин тил билүү маанилүү эместигин айткан. Нидерландия өлкөсүндө орус ишкерлердин кетчуп чыгаруучу фирмасында иштей турганын жана майнанын колуна тийгени 3200 евро деп келишимге жазып берген. Бардык жерде азыр англис тил десем, жок, сиз барчу жер Нидерланды мамлекети. Бул жерге орустардын компаниясы, сизди күтүп ала турган работодатель орус. Ал жерге орус эле тил кетет деди. Жумуш боюнча ошол 8 саат же болбосо 10 саат иштейт деди, холодильникте. Ошо кетчуп фирмасында. Айлык эмгегиңиз деди 3200 евро болот деди, колго тийиши. Ошо акча маселесин алып келдим. Булар мен 125 төктүм, андан кийин 20 миң башка беркисине кол бердим. Ошентип 145. Мен ушул 2019-жылы 11 ноябрда ушул компанияга келип, Positive Travel деген компанияга келип, договор түзүп, 3500 долларым алышкан, Германияга виза жасап берем деп. Бирок ушул убакка чейин жасап беришкен жок. Алардын убактысы 90 иш күнү болчу, 90 иш күнү эмес, уже 1 жылдан ашып калды.
агенттиктин номерлерине, электрондук адресине бир канча чалууларды, кайрылууларды жибердик. Instagram баракчасына 12 ноябрь кардарлардын суроолоруна жооп берүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатканын жана көйгөйдүн чечилишине сабыр кылып турула деп атайын пост жарыяланган. Positive Travel деген өзгөртүп, турагентство дешти азыр. Instagram баракчасына турагентство деп ачышты дагы. Онлайн режимде булар дагы эле иш жүргүзүп атышат. Токтото элек. Офиси көрдүңүздөр. Ош шаарынын филиалы бул жабылган. Onu 11 августта жабышкан. Анткени 11 августтан баштап клиенттерге акыркы срок биз кайтарып беребиз акчаны дегенден кийин 11 августта числодо клиенттер келген бул жерге. Ошол күнү тополон чыккан бул жерде, ошол күнү жапкан. Ошол боюнча документацияларды алып түнү менен качып кетишкен. Бизден алган акчаларга жыргал жашоодо жашап атат экен. $50,000 чейин расход кылып, бир эле фактысы, то что Adidas магазине кирип фирмасына $600 бир кийим кийип чыгып кетет экен да. Ушундай сонун жашоодо жашап атат экен. Биздин кыйналып, мынтип берген акчабызды ал тигил жакта жыргап коротуп, ойноп жүрөт экен жашоосуначы. Ал конкретно болгон фактын бизге жеткирип беришти адамдар далилдеп. Каланын ички иштер башкармалыгына сентябрь айында 6 жаран агенттиктин үстүнөн арыз менен кайрылган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө компаниянын лицензиялары тастыкталып, эки тараптуу келишим боюнча сотто гана чечүүчү укук бар экендиги кабарланды. Териштирүүдө Айжан Ибрагимова айымдын кош бойлуу болгон үчүн суракка чакырылбаган. Пандемиядан улам чек аралардын жабылышын негизги көрсөтмө катары берген. Башында келишимде, өздөрүнүн өз ара келишимде тараптардын бирөө ушу келишимди аткарбай кала турмусу, талаптарын буза турмусу жарандык тартипте соттук кароого жөнөтүлүп, сот карайт деген келишимдеринде бар экен да. Ошого тайынып туруп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы деле, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы деле ошо биз токтолгон чечимге токтолуп туруп, ошо соттук кароо үчүн аларга жөнөтүлгөн. Ош шаарында 2 фигурант бар болгон. Ошол арыз жазган учурда сентябрда ал арыз ошол Оштоку убактылуу офиси иштебей калган уже ал убакта. Ал эми ошо фигуранттардын бирөө, ошол негизги фигурант деп көрсөтүлгөн ошо аял киши боюнда бар болгондугу үчүн андан ана ден соолугунун коопсуздугун эске алуу менен баягы сурак иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Агенттикке акчасын которгон жарандар жыйынтык болбосо УКМКга нараазычылыктарын билдирип чыгарын жана карапайым калктын шылуундарга алдануусун токтотуу талабын койду. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, Ош ТВ. Positive Travel деген өзгөртүп, турагентство дешти азыр. Instagram баракчасына турагентство деп ачышты дагы. Онлайн режимде булар дагы эле иш жүргүзүп атышат. Токтото элек. Офиси көрдүңүздөр. Ош шаарынын филиалы бул жабылган. Onu 11 августта жабышкан. Анткени 11 августтан баштап клиенттерге акыркы срок биз кайтарып беребиз акчаны дегенден кийин 11 августта числодо клиенттер келген бул жерге. Ошол күнү тополон чыккан бул жерде, ошол күнү жапкан. Ошол боюнча документацияларды алып түнү менен качып кетишкен. А булар онлайн түрдө Instagram баракчасында дагы эле иштеп турат. Мүмкүн дагы эле адамдарды алдап азыр акчасын алып атышат. Буларчы токтото элек. Иш козголуп атат бул жакта. Ишибизди жаптырып атышат да, кайра эле иш жүргүзүп атышат. Маалымат, бизге келген маалыматтар караганда, Positive Travel'дын ген директору Ибрагимова Айжан бизден алган акчаларга жыргал жашоодо жашап атат экен. $50,000 чейин расход кылып, бир эле фактысы, то что Adidas магазине кирип фирмасына $600 бир кийим кийип чыгып кетет экен да. Ушундай сонун жашоодо жашап атат экен. Биздин кыйналып, мынтип берген акчабызды ал тигил жакта жыргап коротуп, ойноп жүрөт экен жашоосуначы. Ал конкретно болгон фактын бизге жеткирип беришти адамдар далилдеп. Өзүнүн мындай аккаунттары барбы, сүрөттөрдү жарыялап турган же баарын ушуну алмаштырып жок кылып турабы? Жок, ал жерге сүрөттөр киргизбейт. Биз азыркы жөнөткөн сүрөт көрсөткөн сүрөттөр те башта киргизген гана сүрөтүн биз алып калдык. Ал азыр эч кандай өзүнүн данныйларын, контакттарын киргизбейт. Менин атым Венера Абдулаева. Мальчик шаарынын Жалал Абад областынан болом. Мен ушул 2019-жылы 11 ноябрда ушул компанияга келип, Positive Travel деген компанияга келип, договор түзүп, $3,500 алышкан, Германияга виза жасап берем деп. Бирок ушул убакка чейин жасап беришкен жок. Алардын убактысы 90 иш күнү болчу, 90 иш күнү эмес, уже 1 жылдан ашып калды. Саламатсыңарбы? Мен Ош шаарынын тургуну Турганбаева Мээрим Акуновна. Биз былтыр 2019-жылы ушул Ош Travel компаниясына барыбыз акча алыс жака ишке барабыз деп көп адамдар акча берип, ушул убакка чейин биз ушул адамды таппай жүрөбүз. Биздин кайрылганыбыз основной ушул Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовго, Садыр Жапаровго кайрылып атабыз. Биздин көйгөйүбүздү угуп бере турган, чечип бере турган адамдар ушулар деп ишенебиз.
азыр биз ушул адамдарды мына азыр сотторго, прокуратураларга биз даже тергөөчү бар жогуна жаздык, бир дагы жооп чыкпады. Бизди кайтарып гана артка чегинтип койду. Бишкекке чейин бардык, Бишкектин Свердловский роудусуна бардык, генеральный прокуратурага таштадык. Бирок алар дагы бизге жооп бербей койду. Эмне дейбиз, биз мына жерде астыбыз кредит алгандарыбыз бар, процентке алып төлөгөндөрүбүз барбыз, балдар. Ошон үчүн биз ыйлап ушунча адам, дагы бизден да көп адамдар бар. Биз билгенден бул Позитив Тревел деп Ибраимова Жаркын Ибрагимов Айжан Ибрагимов Жаркын деген бир тууган балдар, эже ака-укалылар. Бирөөсү генеральный директормун деп чыккан сиңдиси. Мына ал кыз. Мына мен генеральный директормун Ибраимова Жалп Айжан деген кыз. Мен директормун, мен ушунун бар жогун меселелер менен башка жактарга келишим түзүп жөнөтөм деген ушул жаш кыз алган бизден. Кайтара ушунун бир тууган акасы ошол бизди ишке жайгаштырам деп, ага 2 менеджер кошо бар, баарыбызды келтирип, үмүттөндүрүп, барасыңдар эже, мынанча төлөй калыңыздар, ошо төлөсөңүздөр 90 күндө эме келет, ишке чакыруу келет, биз сиздерди 90 күндө жөнөтөбүз дейт. Анын ортосунда бизди Казакстанга да жөнөттү. Канча мынчалар Казакстанга барып келди, жок жерден болбогон эле нерселерге жөнөтүп. Биз ошон үчүн сиздерден суранышыбыз мынабы, урматтуу Камчыбек Ташиевич, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, биздин ушу көйгөйүбүздү мыйсам дегенде кандай болсо дагы чечип бериңиздерди абдан суранабыз. Ушундай акыбалга келип калдык. Биздин сөзүбүздү уга турган адам барбы экен, чоңдор барбы деген үмүттөбүз, балдар. Ошон үчүн биз сиздерден ушунчалык суранып кеткен, ушу көйгөйү, ушу карапайым элдин нерсесин чечип бергенди суранып кетем мен. Телевизорда жарыя аркылуу көрүп, мен дагы Ош шаарынын тургуну болом, Төлөкөн айылынан. 2020 жылдын февралында ушул жарыяны көрүп, мен дагы өзүм ушул сүйлөшүп телефон аркылуу. Анан келиңиз дегенден келсем ушул Ибраимов Жаркын деген ген директор экен ушул фирманын. Ушул өзү кабыл алып, аке Европанын айткан ушул түзүм келишим боюнча жайгаштырып жумуштарга, иштерге. Айлығыңыз 3200 евро болот дегеннен мен айттым, туруктуу болобу же кандай десем, баары жакшынакай бүтөт, баары жакшы болот деп ишенимге киргизип, кредит алып, акча берип, мына азыркы күнгө чейин бул жигит качып, бир тууган карындашы генеральный директор экен, Ибраимова Айжан. Ушул кыз мен дагы ушул олтургандардын катарындамын. Урматтуу Садыр Жапарович жана Камчыбек Ташиевич, Канат Мамытович, биз сиздерге кайрылабыз, айланайын. Бир жардам кылыңыздар, көйгөйүбүздү чечип бериңиздер. Эми көптөн көп үмүтүбүз сиздерде. Бизди мына кайрылып аткан ГОУД прокуратура Ош шаарынын чече алышпай койду. Акыры Бишкекке бардык. Бишкекте Свердловский роудуга кайрылдык. Ал жердегилерде да чече албай атат. Жогорудан үстөмдүк кылып атып прокуратура, ген прокуратура деп. Генеральный прокуратурадан үстөмдүк кылып атыр. Аябай көп адамдар алдандык. Жардам кылууңуздарды суранабыз. Бала чака, небере дегендерге дали кыйын болуп калдык. Чечип бериңиздерди тез арада суранып кетем. Аман